Эки сыфат болсо жаштарда алар түбөлүктүү жубай болот. Бири кечиримдүүлүк, экинчи сабырдуулук. Өйдө ылдый ар бир милдетин аткарууда өйдө ылдый мамиле болот. Кээде аял өз милдетин аткара албай калат, эркек өз милдетин аткара албай калат. Ошол учурда сабырдуу болуп, сабырдуулук кылып биринчи. Анан сабырдуулуктан кийин кечире билсе, ушул эки сыфат менен жубайлар түбөлүктүү жубайлар болот. Кайын журуп бири-бири менен куда кылар, бири-бири менен куда болуп түбөлүктүү бойдон калат. Тууганчылык түбөлүктүү бойдон калат. Сабырдуулук, кечиримдүүлүк эки сыфат. Достор түбөлүктүү дос бойдон калат. Коңшулар түбөлүктүү коңшу болуп калат. Эгерде ушул эки сыфат болсо, сабырдуулук, кечиримдүүлүк. Өзү биз 3 күндүк жашоо менен жашасак, кечеки күн өтүп кетти. Жаман иш кылсак тоба кылабыз, истигфар кылабыз, Алладан кечирим сурайбыз. Болду ага. Жакшы иш кылсак шүгүр кылабыз. Эртеңки күн белгисиз ал. Эртеңки күн белгисиз, ким кандай эмне болот экен? Алла гана белгилүү. Бизге бүгүнкү күн берилген. Бүгүнкү күн. Ошо бүгүнкү күн менен жашайлы, эч кимди капа кылбайлы. 3 күндүк жашоодо бирөө менен ызычуу кылып, бирөө менен кастык кылып, душмандык кылып, анан тигинип койду, мынып койду. Канча деген туугандар бир устуккан үчүн, бир эт устуккан үчүн ызычуу кылып, билесиздерби? Ызычуу кылып кайын журт менен тытышып, кудайгылар менен жаман көрүшүп жүрөт. Бет карашпай жүрөт. Же каякта бир калпак, көйнөк жолук үчүн. Ошол нерсе адамдын көңүлүнө татыйбы? Адамдын көңүлү Кабадан улук турат. Караңыздар. Алла Таала адамдын ушундай шарапат берип койду адам баласына. Каба канчалык улук? Мусулмандар баары тең Кабага карап, жер бетинде азыр 1,5 миллиардтан ашуун мусулман болсо, канча мусулман баары тең кыбланы көздөй, Кабаны көздөй сыйынабыз, караңыздар. Эми Кабаны канча шарапат кылып койду, ажылык кылып канча таваф, канча умра кылышат. Бирок ошо Кабаны күнүнө ойлонбостон талкылаган адамдар бар да. Алар ким? Башка момундун көңүлүн оорутуп, момунга зыян берип, ага амал кылып жүргөн адамдар ушулар. Пайгамбарыбыз караңыз хадис айтканда. Момундун көңүлүн бузуу бул Кабага талкылаганга барабар. Урматтуу туугандар, ошого жубайлар, жаштар бүгүн урушуп кетсе, эртең алар кайра элдешип алат. Анткени бири-бирин сүйөт. Алла Таала алардын ортосунда мухаббат. Алла Таала бир аят айтат: "Ва-мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма." Алланын жалгыздыгына далат кылуучу аяттардан мин анфусикум силердин өзүңөрдөн азваж, зауж кылып койдук дейт биз. Адам алейхиссаламдын сол кабыргасынан жаралган обой энебиз. Аял эркектин сол кабыргасынан жаралган дейт. Жана ошол жубайлык кылып, ортоңордо маваддата ва рахма, сүйүү менен мээримдүүлүк кылып койдук дейт Алла Таала. Бул дагы бир Алланын жалгыздыгына далат кылуучу бир аяттардын белгилеринен, урматтуу туугандар. Ошо караңыздар. Демек, никеден кийин ушул мамиле сүйүү мухаббат болот. Эми жаштардын ортосунда ызычуу болуп кетсе, туугандар ошого кийлигишип, анан эмне болду, кандай болду деп дагы кошулганы бекеринен эле жаман көрүнөт. Эң жакшы аял, таква жакшы аял, күйөөсүнүн кемчилигин эч кимге айтпайт. Мына ошо мыкты аял ошол. Күйөөсүн жамана ташыйбы ал аял бейиштик болушуна кыйын ал. Алла билет ал каякта болот ал. Ошондой эле өзүнүн аялын жамандаган эркек дагы туура эмес. Пайгамбар хадисте айтат: "Хайрукум хайрукум ли ахликум." Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар. Биз кандайбыз? Элге жылмайып жакшы мамиле кылабыз, үйгө келгенде андай болуп калабыз. Аялга эркекке экөөсүнө тийишели бул хадис. Дагы бир хадисте: "Хайрукум хайрукум хиярукум." Силер арада эң жакшыңар хиярукум ли нисаикум, аялдарыңарга жакшы мамиле кылгандар дейт башка хадисте. Эркектерге айтар эле. Ошого эки жаш бири-бирине сабырдуулук, жумшактык, кечиримдүүлүк сыфат менен мамиле кылышса. Ошондой эле туугандар анча-мынча өйдө мамиле болгондо көп кийлигишпес, кереги жок ал нерсечи. Эки жаш бала урушуп жатса, бир нерсе ончук талашыпчы. Ага кийлишпейт чоңдор делечи. Эми эмне урушуп кетти, ончук талашып кетти дейт. Чоңойгондон кийин дагы эки жаштын жаш кезинде талашкан маселелери алар үчүн күлкү болуп көрүнөт. Ушун себептен да урушуп турубуз. Каякта сөздүн баарын айтканбыз. Айтпай эле койбой, урушпай эле койбой деп өкүнүп калабыз. Ошого урматтуу туугандар, ким кайнене болсо кайнене айткан сөзүм, кайната болсо кайнатага айткан сөзүм, ким жубайларга да айткан сөзүм ушул. Ошо сабырдуулук, кечиримдүүлүк менен. 3 күндүк жашоодо биз бири-бирибизди капа кылбайлы, бири-бирибизге көмөкчү болуп, тескерисинче ынтымактуу жашаганга аракет кылалы.